Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Биз менен сиңерби ушул микрофон алдында Мирел менен Аку силерге 10 мүнөттүн алдында ушул кызмат кылууга даярбыз. Силер каякта гана кетип барасыңар же үйдө отурсаңар, жумушта отуруп да угуп атсаңыздар, биз менен байланышта болгонуңуздарга мен кандай десем, силерге 5 берейинчи, 5 деп айтайынчы. 5. Достор, кандайсыздар? Амандашып атканыма абдан кубанычтамын. Кутман таң, кутман күн, кайсы гана жерден угуп атпаңыз, биз сиздер менен чогуубуз. Аку жана Мирел. Бүгүн дагы кино тасмалардын пайдасы жөнүндө сөз кылалы деп турабыз. Кандай пайдасы бар? Пайдасы барбы негизи эле? Мына бул тууралуу жазганды унутпаңыз. Биз болсо ошондон көрүп угуп турабыз, кандай жүрөсүңөр, эмне кылып атасыңар, бизге силерге жагымдуу болуп атабы, жана байланышта экенибизди билип турганыбыз жакшы болот негизи. Психотерапевт Берни Вубер деген адам, психотерапевт кинотерапия техникасын ойлоп таапtыр. Бул фильмдердин пайдалуу жагы бар деп аныктаган ал. Ал мындай дейт да, анын оюнча, кинолор ар кандай эмоционалдык көйгөйлөрдү жеңгенге жардам берет дейт. Кинотерапия сабактарында бейтаптар чогуу кино көрүшөт, андан кийин анын деталдарын талкуулашат. Кинотерапия чыныгы жашоодо иш-аракеттерди аң сезимдүү түрдө жөнгө салууга мүмкүндүк берген процесс деп айтыптыр. Оң жагы кинотерапия. Албетте бул кандай десем, китеп окуудан көбүрөөк нерсе ушундай иштей баштайт негизи. Көрөсүң, ойлонуштурасың. Бирок кино тасмасы деле бул бирөөнүн ошол китеп окуганда же бирөөнүн оюнун кандай бир чыгарылышы, бирөөнүн оюну айтып берүү же бир ойду жеткирүү нерсе да кино тасма. Ошону сен көрүп атканда мындай көрүп, ойлонууга түшүнгелегенге аракет кыласың да. Көрүп атып жөн эле көрбөстүн, эми албетте мындай жөнөкөй кино эч кандай ойлонуш кереги жок, жөн эле отуруп эле көрөсүң. Же кээ бир кинолор болсо мындай отуруп ой жүгүртүүгө мен иштей баштайт экен, эмне болуп кетти? Өзгөчө бул детективдер мисалы, эмне болуп кетиптир, бул нерсе эмнеге болуптур деп туруп аягына чейин чоюп келет эмес беле, ошондо ойлоносуң да. Шерлок Холмс. Негизи бул кино тасмалардагы ошол жашоо же дүйнө кандай экен, же башка мисалы мен болсо Америка жөнүндө көп билем. Барып көрө элекмин. Бирок тасмадан билесиң. Кино тасмасы менен билебиз, Керек болсо Нью-Йорктун көчөлөрүн билем деп койсоң. Жанагы Бродвей деп коет эмес беле. Андан тышкары тасмалар бул оң эмоциялардын булагы дешет. Жаныбарлар, жаратылыш жөнүндө фильмдер адамга эстетикалык рахат тартуулайт, жан дүйнөсүн тынч абалга алып кирет. Негативдүү ойлордон позитивдүү ойлорго жетелейт. Бул стрессти чыгарат экен, ошондой айтып койсоң. Катик ону эстеп кеттиң дароо эле. Ата-энелер балдарга жомокторду жана толук метраждуу мультфильмдерди көрсөтүүдөн баштаса болот. Балдарга мектеп программасынан алынган чыгармалардын негизинде тартылган фильмдерди көрсөтсө дагы жакшы дейт. Бала мисалы китеп окугусу келбесе, жок дегенде сюжет, кармандар жөнүндө түшүнүккө ээ болуп калат. Баягы менин кызым айтат, такыр ушул тарых жакпайт да дейт. Анан эмнесине кыйналып атасың? Мына Султан Сулейманды көрүп койбойсуңбу десем, күлүп атпайбы? Анысы кандай? Эгерде чечилбеген көйгөйлөр болуп атса, анда каармандар кыйынчылыктарды баштан кечирип, жеңишке жеткен фильмдерди көрүп койсо болот экен. Анан ошол баатырлардын жашоосу менен жашап, адам алардын көйгөйүндө башкача көз караш менен карап, анан ал тургай өзүнүн кыйын абалынан дагы чыгуу жолун таап кетишет дейт. Сонун, анан ошондо бир кошуп кетейин дагы бир негизи мисалы кинонун көп учуру бул китептен алып тарткандар бар да. Албетте муну болсо кинону жаңы эле ойлоп чыгаргандар бар, бирок арасында ошол китепти ошол киного чыгаргандар. Негизи билесиз, китепте болсо 100% баары жазылып берсе, кино тасмага кыскартат албетте. Анткени узун болуп кетет, ар бир немесин. Бир аз өзгөрүүлөр кирет. Сөзсүз. Анан болсо сен кино тасмасын көрүп туруп, анан кийин ойлонуп туруп, китебин окуп көрөйүн деп туруп, көп адамдар китеп окуп баштайт экен да. Бул жардам берет экен да, ошол китепти окуганы, кызыгы киргени, эмне болгон экенин деп туруп, анан китепке кирип, тереңирээк изилдейт экен да. Бирок көбүнчө мындай учур бар да, китеп окугандар ал кинону көргүсү келбей калат экен да. Анткени болсо ал жакта көп кыскартылган, мындай эмесин берген эмес, жакта көбүрөөк айтылган деп. Же болсо кино тасмасында кээде бул китепке ылайыктуу болсо, бул бүтүшү, жанагы хэппи энд деп коет эмес беле. Киного хэппи энд керек, же башкасы керек, эмеге болсо, китепке болсо мындай бүтүрүү нормалдуу нерсе да, бирок киного жарашпайт. Ошол жерлерин өзгөртүп койгондо ойлойсуң, анан ойлоносуң.
эмнеге өзгөртүп салды, китепте сонун эмес беле дегендер бар. Кандай гана болбосун, болбосо китеп окууга мындай түрткү кылат экен да. Ушул негизичи китепти окуу, мен «Унесённый ветром» дегендин китебин окугам да. Толук окуп чыгып, анан кийин тасмасы бар деп калышты кыздар. Анан көрөйүнчү деп көрүп, анан сен айткандай купулма толбой, жок, тасмасында китебинде андай эмес деп. Бул жакта бир ушул режиссердун фантазиясынан, чыгармачылыгынан дагы көп нерсе көз каранды. Ал ошол каармандарды кандай элестетти, кандай образды элестетти. Анан ошого жараша актрисалар, актерлорду ошол тандоо кандай тандады. Ошондон дагы аябай көп көз каранды да. Мисалы, сен китеп окут, сенде деле ошондой болсо керек, китеп окуп атканда мен дароо ошол кыздын же ошол каармандын образын түзөм да. Көк көйнөк кийип, чачы узун, белинен ылдый, тарап коюп, мисалы терезенин жанында отурду десе, мен дароо ушундай бир арык чырай, көк көйнөк кийген, чачы сары, узун кызды элестетем да. Эмнегедирчи, анан ошону китептин аягына чейин элестетесиң. Анан тасмада башка кыз болуп калганда, менимче тиги башкачараак кыз болгондо жакшы жарашмак да дейсиң да. Анан кабыл алуу жок болуп калат, кабыл алуу. Ошол эле кийим, мүнөзү, ошол жүрүш турушу, өз көрүнүшү, ошонун баарын сен эметип коесуң да, өзүң окуп атканда көрөсүң айтылган. Анан чынында туура эмес болуп калса, сен эмеңе келишпесе, анда ойлоносуң, мен мисалы жеткирген жок деп. Нух пайгамбардын тасмасын көргөм, кийин жаңысы чыкты го. Ага чейин баягы көп окуп жүрүп, ал жөнүндө маалыматтарды анан мен такыр башкача элестетчүмүн да, Анан тасмадан көрүп алып, аябай возмущаться эткемде, эмнеге мындай тандады режиссер, эмнеге мындай образ берди депчи, ансыгандай. Бизде угармандардан сурайлычы, негизи сиздерге китептерди окуп, ошол жактан өзүңүзгө образ түзгөн жагабы, же тасманы көрүп, ошол купулуңузга толобу жазып коюңуздар. Дагы ушул кино тасмасын көргөндө көбүнчө ушул эмоцияларды чыгарууга жардам берет экен да. Адам негизи күнүндө эмоциясын чыгарып туруш керек экен да. Каттырып, жыйлап. Ошол мындай реалдуу өзүн кармап, мынтип кандай десем, мындай кардуу болуп, эч ким өз эмоциясын көрсөтпөгөн адам негизи бул бактылуу эмес адам болуп эсептелинет экен да. Анткени болсо ал өзүнүн баарын болгон эмоциясын баарын өзүндө кармайт да. Анан ошентип өзүн кыйнап жүрөт, ооруп калат. Эмоциясын чыгарган, албетте эмоциясын деселем кыйкырып өкүрүп со эмес, мындай күлгөндө күлүп, каткырганда каткырып, жакпаганда жакпаган, ыйлаганда ыйлаган, ошол көп нерсе бул кино тасмага жардам берет экен. Ошол айтып эстеп кеттик го Хатикону. Хатикону ким ыйлаган эмес? Кардуу эркек деле ыйлап чыккан болуш керек. Мен эмгичектичи 10 жолу көрсөм деле 10 жолу деле ыйлайм да, эмкиде ыйлабайм, кой тур дейм да, болбой эле бышактап баштайсың анан. Сенин да ошондой да? Бул эмоцияны чыгарат. Аватар тасмасынын акыркысы чыкты го, анда делечи мен жолдошум экөөбүз баратабыз, мен ыйлабай көрүп келбесем десем, көрөсүң го ыйлайсың деп экөөбүз спорт эттик анан. Жакшы эле монтип карманы ары отургам, анан мындай баягы трогательный учурлары бар го, ошондон акыры көзүмдү ачсам утулдуң дейт. Мейли анда утулдуң да анан. Зато эмоцияны чыгарып алдык да. Деген жакшы да. Анан баягы айтып атпаймынбы, өткөн жекшембиде үй бүлөбүз менен барып келдик. Кино комедия көрүп келеличи деп, каткырып ичибиз ооруганча каткырып алып келип, анан деп анан эс алып калдык. Достор, анда сиздер кандай тасмаларды жактырасыздар, сиз үчүн кандай пайдасы бар, өзүңүз дагы жазып кетиңиз. Анан бул убакыт өлтүргөнгө да жардам берет. Эгер делать нечего болуп отурсаң, бир тасманы коюп, аягын көрсөң 2 саат өтүп кетет, Чынында адамдар бар, негизи ошондой адамдар бар. Эгер адамдар таңалып атса, эмне убакыт болгон убакыттар адамдар барбы деген болсо, андай адамдар да бар экен. Убактысы кенен жана эмне кылайын деп ойлонуп отурганда, ушул кино тасма менен сону өткөрсө болот экен. Албетте киного да жараштуу, кино тасманын өзүнө да жараштуу болот. Ошон үчүн туура тамдап, туура көргөнгө аракет кылсаңыздар, анда убакыт өлбөй, наоборот, убакытты пайдалуу өткөрдүм десеңиздер болот. Комментарий жазганды унутпаңыздар. Биз болсо сиздер менен коштошобуз. Алкитап Чекит медиа сайтында барыңыздарды күтөбүз. Жана андан тышкары +1 301 760 60 70 WhatsApp номуруна дагы сурооңуз болсо, кайрылууңуз болсо жазыңыз. Кубанычта болобуз. Экранда дагы көрсөтүлгөн. Биз ушул жерде болобуз, албетте силер биз менен байланышта болсоңуздар болот. Анда эмесе кийинки подкастта көрүшөбүз. Аман болуңуздар, бар болуңуздар. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.